Апта ичиндеги жаңылыктар топтоо менен таныштырып, студияда Кызбирак Абдрахим кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бул чыгарыштын мазмунунан кыскача. Чыңгыз Айтматов мурасы Ааламдашуу доорунда биримдикте жашоо аттуу 2-чи кыргыз-казак илмий жана чыгармачыл интеллигенция форуму окуу жайда өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө ички мобилдүүлүк боюнча университетте 100дөн ашуун студент билим алууда. Алар окуу жайдагы студенттер үчүн түзүлгөн шарттарды мыкты деп баалашат. Мугалимдер күнүнө карата университет тарабынан 150ге жакын окутуучу сыйланды. Тагыраагы студенттерге билим берүүдө окуу жайдын өсүп өнүүсүнө салымын кошкон окутуучулар. Алдыда ушул жана башка маалыматтар жөнүндө кененирээк баяндалат. Чыңгыз Айтматов мурасы Ааламдашуу доорунда биримдикте жашоо аттуу 2-чи кыргыз-казак илмий жана чыгармачыл интеллигенция форуму университетте өткөрүлдү. Аталган иш-чара окуу жай тарабынан демилгеленип, ага Казакстан, Кыргызстандын жазуучулары, өнөр адамдары жана илимпоздору келди. 2 күнгө мерченделген форумда Айтматов ааламы жөнүндө илмий докладдар окулуп жана дискуссиялар орун алат. Кененирээк сюжеттин жүрүшүнөн күзөтүңүз. Чыңгыз Айтматов мурасы Ааламдашуу доорунда биримдикте жашоо аттуу 2-чи кыргыз-казак илимий жана чыгармачыл интеллигенция форуму Ош мамлекеттик университетинде башталды. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган форум Кыргыз Республикасынын президентинин аппараты, Эл аралык түрк академиясы жана Ош мамлекеттик университети биргеликте уюштурууда. Форум 2 күнгө созулуп, анда казак-кыргыз илимпоз окумуштуулары, акын жазуучулары, өнөр адамдары эки элдин достугун даңазалап, ойлорун ортого салышып, пикир алышып, достуктун, биримдиктин мааниси тууралуу баарлашат. Учурда форумдун катышуучулары түштүк аймагындагы журналисттер үчүн уюштурулган маалымат жыйынына чогулушту. Орталық Азиядағы ең бір үлкен оқу орнында өтейін деп отыр. Мұның менің ойымша тәрбиелік мәні өте зор. Сондықтан да мына қырғыз бауырларымызға өте үлкен рахметімізді, алғысымызды айтамыз. Маалымат жыйынында 2 рет өтүп жаткан форум Ош шаарында, анын ичинде Борбордук Азиядагы эң чоң университет болгон Ош мамлекеттик университетинде өтүп жаткандыгынын мааниси терең экендигин, форумдун Ош шаарында өтүүсүнө Ош мамлекеттик университети демилгечиси болгондугун айтышат. Ошондой эле жакынкы аралыкта Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борборуна айлана тургандыгын белгилешет. Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган түрк академиясы, Эл аралык түрк академиясы менен биргеликте өткөрүлүп аткан кыргыз-казак интеллектуалдарынын форуму. Бул биздин Ош мамлекеттик университети үчүн өтө кубанычтуу окуя болуп атат. Себеби ошол аркылуу мына 10дон ашуун Казак Республикасынан ушул элдин жүгүн көтөргөн, намысын көтөргөн илимпоздор, окумуштуулар, чыгармачыл инсандар бир эле Казакстанда эмес, Кыргызстанда дагы популярдуу болгон бир топ инсандардын келип отурушу бизге өтө мындай бир кубанычтуулукту тартуулап атат.
Кыргыз-казак илимий жана маданий интеллигенциясынын өкүлдөрү окуу жайдын фойесинде Чыңгыз Айтматовдун бейнесин жана чыгармаларын чагылдырган сүрөт көргөзмө менен таанышууда. Мында искусство факультетинин таланттуу окутуучулары жана студенттеринин эмгектери да коюлган. Сүрөт көргөзмөсү менен таанышкан соң коноктор залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде сахналаштырылган концерттик программага күбө болушууда. Чыңгыз ата, абийир жебин эч ким бузуп ачалгыс. Өзүбүздү мураскерин атайбыз. Биз дүйнөнүн тукумулар балдары. Буг энени ыйык тутуп жашайбыз. Бара жатсам, сыноосунда чоң жолдум. Кантип анан сүйөрүн созбоймун. Ашыгыма алма сунган кол менен ааламдагы ашыктыкты коргоймун. Иш-чаранын жүрүшүндө Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин чечими менен Кадыралы Коңкобаевга Ош мамлекеттик университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Чыган илимпоз профессор Кадыралы Коңкобаевга Ош мамлекеттик университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылсын.
күнү Ош мамлекеттик университетинин ректору, филология илимдеринин доктору профессор Канбек Исаков менен Байтурсунов атындагы Тил илими институтунун директору, филология илимдеринин доктору Эрдензада уулу Кажыбек менен эки тараптуу кызматташуу жөнүндөгү документке кол коюшту. Ошондой эле атайын казак-кыргыз достугун бекемдөөгө арналган академиялык кече менен жыйынтыкталды. Зиягүл Болот кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Финансы кызматтардын жеткиликтүүлүгү аталышындагы аймактык форум окуу жайда болуп өттү. Иш-чаранын максаты бизнес баштоочуларга жана карапайым элге финансылык сабаттуулук тууралуу маалымат берүү, ошондой эле айыл жергесинде банктык кызматтар, банкомат терминалдарды коюу жана аларды кантип иштетүүнү үйрөтүү. Белгилей кетсек, форум аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында Улуттук банк тарабынан уюштурулган. Алгачкы жолу өткөрүлүп жаткан иш-чараны мындан ары район, айыл өкмөттөрдө өткөрүү пландалууда. Мугалимдер күнүнө карата окуу жай тарабынан 150-гө жакын окутуучу сыйланды. Тагыраагы студенттерге билим берүүдө. Окуу жайдын өсүп өнүгүүсүнө салым кошкон окутуучулар мында аларга диплом, ардак грамота, төш белги жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Ошондой эле окуу жайдагы таланттуу окутуучу Жипара Нуракованын алгачкы жеке концерти уюштурулган. Майрамдык кеченин чоо жайына Мээрим Алмазбек кызы токтолот. Мугалимдик кандай бакытка жеткирмек? Сабак өтүп, план жазса кечкирмек. Мугалим ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесип. Анткени ал коомдо билимдүү жаштарды өстүрүүдөгү негизги күч катары сыпатталып келет. Буга байланыштуу окуу жайда мугалимдер күнүнө арналган атайын иш-чара Ош улуттук драма театрында уюштурулду. Мында алгач ректор Каныбек Исаков университеттеги жасалып жаткан иштер боюнча маалымат берип, майрам ээлерин куттуктады. Мен баарыңыздарды Ош мамлекеттик университетинин ректоратынын атынан бүгүнкү мугалимдердин улуу кесиптик майрамы менен чын дилден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Кудай сүйгөн адам, Кудайдын назарына түшкөн адам бул мугалим деген чоң кесипке атак даңкка ээ болот. Мугалим деген бул чоң кесип, дагы орусча айткандай призвание, ар бир адам өзү мээнет кылып таба турган чоң бир касиет деп эсептесек болот. Майрамдык салтанатта окуу жайдын өсүп өнүгүүсүнө салым кошкон 150-гө жакын окутуучу сыйланды. Тагыраагы бардык факультет, колледж жана лицейлеринин мугалимдерине диплом, төш белги менен акчалай сыйлыктар тапшырылды. Муну менен бирге университет тарабынан уюштурулган сынакта жакшы жыйынтык көрсөткөн окутуучуларга да сыйлуу белектер ыйгарылды. Ош мамлекеттик университетинин тарбия департаменти тарабынан конкурстар жарыяланган. Ошо конкурста мыкты декандын тарбия иштери боюнча орун басары конкурсуну жеңип алгандыгым менен сыймыктанам. Негизинен жалпы мен мугалимдерди кесиптик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мен балдарды көргөндө, студенттерди көргөндө мен жашагым келет, алдыга умтулгум келет, жаңыча иштеп, жаңыча бир жакшы тренингтерди, мастер-класс сабактарды өткүм келет. Ошон үчүн деги эле бүгүнкү майрам абдан чоң деңгээлде сонун өтүп атат. Рахмат чоң. Ага улай эле медицина колледждин окутуучусу Жипара Нуракованын мугалимге ырдесте аттуу алгачкы жеке концерти тартууланды. Таланттуу окутуучунун мынтип чыгармачылык кечесин өткөрүүсүнө окуу жай жетекчилиги колдоо көрсөткөн. Аталган концертте ырчынын аткаруусунда ырлар жаңырып, сахналаш кесиптештери да ыр сунду. Учурда университетте 1,5 миңден ашуун окутуучу эмгектенип келет. Аларга билимин тереңдетип, тажрыйба алмашуусуна бүт шарттар каралган. Ошондой эле ипотекалык негизде турак жай менен камсыздоо программасы да жакшы жолго коюлган. Мээрим Алмазбек кызы, Элеман Эгембердиев, Үмүт телестудиясы. Университетке академиялык алмашуу программасынын алкагында келген студенттер менен мотивациялык жолугушуу өткөрүлдү. Жолугушууга окуу жайдын окутуучулары жана университеттин сыймыктуу студенти Алтынай Мамарасул кызы катышты. Жолугушуунун максаты мобилдүүлүк боюнча келген студенттерге кантип ийгиликке жетсе болот жана чет өлкөдө окуп келүү үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр менен жакындан тааныштыруу болуп эсептелет. Ал эми окуу жайга мобилдүүлүк боюнча келген студенттердин саны жыл санап өсүүдө. Аларга бардык шарттар түзүлүп, бир катар иш-чаралар да уюштурулууда. Алдыда дагы ушул мобилдүүлүккө келген студенттерге арналган бир нече иш-чараларыбыз бар. Бул ушул жакында эле ишке аша турганы.
Ош мамлекеттик университетине жана Ошмуга саякат деп аталат. Биз ушул иш-чаранын алкагында конок студенттерибизге өзүбүздүн ушул инфраструктураны, билим берүү корпустарыбызды, системасыны тааныштырып чыгабыз. Бүгүнкү күндө ички мобилдүүлүк боюнча окуу жайда 100дөн ашуун студент билим алууда. Булар Кыргызстан ар областтарынан келген билим алуучулар. Ошондой эле келгенине аз убакыт болгонуна карабастан, Ош мамлекеттик университети менен кенен таанышып, билим алуучуларга түзүлгөн шарттарды мыкты деп баалашат. Анда эмесе алар тууралуу даярдалган видео түрмөккө көңүңүздөрдү бурабыз. Академиялык мобилдүүлүк системасы Кыргызстандагы миңдеген жаштардын жакындан таанышып, достук алакасын түптөөгө жана ар областтардагы элдин маданиятын, каада салтын жана жерлердин табияты менен таанышууга толук мүмкүнчүлүк түздү. Алсак учурда университетте 100дөн ашуун студент ички мобилдүүлүк боюнча билим алып жатышат. Ар областан окуу жайдын кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине келген билим алуучулар окуу жай тууралуу сыймыктануу менен айтып беришти. Журналистикада окуп, анан экинчи курс болгондон кийин бизге мобилдүүлүк боюнча сунуш тушташты. Анан биз мобилдүүлүк боюнча Ошмуну тандап алдык. Ошентип биз Ошмуга келдик. Ошму аягында сонун университет экен. Бизге абдан жакты. Эң эле негизгиси бул жакта практикага көбүрөөк басым жасайт экен. Биздин өзүбүздүн кесибибиз журналист болгондуктан бизге практика абдан керек экен деп ойлоп калдым. Бул жака келгенден кийин практикада өтүп, сүйлөгөндү, ошондой эле ар кандай маалымат чогултканды үйрөндүк десем болот. Анан дагы бир артыкчылык жери бул Ошмунун мугалимдери аябай жакты. Университетке келип, окуу системасын көрдүк, аягында жакшы экен. Жакты, бул жактан эмнеси жакты? Жумасына жок дегенде бир 2 жолу, 3 жолудан мастер-класс өтүп атат. Бизге главный ошонусу жакты. Мындай билбегенибизди бири-бирибизден толуктап алып атабыз десем толук болот. Мисалы, бияктан радио журналистикада биз өткөндө группалаштарыбыз болуп, ЛФМге барып келдик. Ал жактан биз кандай поэзия окудук, ар бирибиз бирден. Практика жүзүндө дагы мындай чыныгы ошо журналисттин жашоосун көрдүк десек да болот. Мобилдүүлүк боюнча келгенде ошо комнатаны атайын бизге даярдап койгон экен. Аябай жакшы шартта жашап атабыз. Ичи жылуу, таза ткан, бардык шарты бар. Бүгүнкү күндө окуу жай сырткы жана ички мобилдүүлүктү жакшы жолго коюп, өнүктүрүүдө. Анткени мындай Ошму жөнүндө жылуу пикирлерин билдирген студенттер арбын. Буга байланыштуу бул багыттагы материалдар түрмөгө уланмакчы. Зиягүл Болот кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы. 5 октябрь Ош шаарынын күнүнө карата окуу жай жамааты жигердүү катышып, кала башчысын Ардак грамотасы менен сыйланды. Тагыраагы 2-борбор каланын 3018 жылдык майрамына карата бардык окуу жайлар арасында атайын көргөзмөлөр уюштурулган. Аталган жармакеге окуу жайдын кыргыз, кытай, дүйнөлүк тилдер жана маданият, искусство, эл аралык мамилелер факультеттеринин билим алуучулары катышкан. Иш-чаранын жүрүшү концерттик программалар менен коштолуп, мында университеттин таланттар академиясы өздөрүнүн таланттарын жогорку деңгээлде көрсөтө алды. Көргөзмөдөн сырткары эл аралык мамилелер факультетинин студенттери Корей спортун чагылдырса, эл аралык медицина факультетинен чет элдик студенттер Индия биин бийлеп, көрүүчүлөрдү шаңга бөлөштү.
Шаардын конокторуна биз өзүбүздүн концерт программабызды тартууладык. Биздин максатыбыз өзүбүздүн студенттерге жана шаардын конокторуна, өзүбүздүн окутуучуларды бүгүнкү майрам менен куттуктоо. Шаардын окуп аткан студент катары бир мекенчилдик сезим менен ар бир талант өзүнүн чыгармаларын көрсөтүштү. Окуу жайда улуу муундагы ардагер окутуучуларга сый урмат көрсөтүлдү. Ага 260-тан ашуун ага эжелер катышып, акчалай сыйлыктар берилди. Алсак сый тамак менен коштолгон майрамдык кечени университеттин таланттары тарабынан уюштурулган концерттик программа шаңга бөлөдү. Теманы кабарчыбыз Гүлсара Сапарбай кызы улайт. Ардагер мугалимдер окуу жайдын куту жана жүзү. Мындай сөзүн окуу жай башчысы Каныбек Исаков куттуктоосунда билдирди. Аны менен катар эле Ош мамлекеттик университетинин ар тараптуу өнүгүүсүндө алардын салымы чоң болгонун кошумчалады. Мындан сырткары 130 000 сом өлчөмүндөгү акчалай белектер тапшырды. Биздин университетте азыр 260 адам улгайгандардын статусу да. Айталы эжекелерибиз 58 жаштан жогоркусу, агайларыбыз 63 жашка толуп андан жогоркусу. Мына 260 адамга бүгүн биз жылда өткөрүлүүчү ошо сый тамагыбыз, анан акчалай сыйлыктарыбыз бар ар бир адамга. Анан эми көпчүлүгү бизде мурда иштеп кеткен болсо да, азыр үйүндө жаткан болсо да, биз аларга жанагы даректүү дагы материалдык жардамды жеткиребиз. Сезим жаным, бактылуусуң сен өзүң, сен издеген өзгөрүлбөйт өзүң. Иш-чаранын жүрүшү чакан концерттик программа менен коштолду. Мында улуу муундагы замандаш эже агайлар чай үстүндө баарлашканча чогуу ырдап бийлеп, жумуш учурларын эскеришти. Ардагер окутуучулардын айтымында буга чейин деле университет тарабынан түрдүү жардамдар берилип келген. Тактап айтканда, акчалай жана материалдык көмөк көрсөтүлүп, эс алууга жолдомолор берилип турат. Буга байланыштуу алар мындай иш-аракеттерге ыраазычылыгын билдиришет. Кечээ эле менин окуткан студенттерим бүгүн мени менен кошо ветерандардын санын толуктап турушат. Андайлар бир топ экен. Азыр карап отуруп сыймыктанып атам. Мен өзүм окуткан студенттер, мен өзүм окуткан шакирттер мени менен кошо иштеп атканына мен сыймыктанам. Биринчиден кызмат берди, орун берди, кабинет берди, сабак жүктөмдөрдү берди, сабактарды берди, менин көңүлүмдөй сабактарды берди. Мен дагы жүрөгүм менен иштедим. Мен студенттер менен, жаштар менен иштегенди жакшы көрөмүн. Эске салсак, бүгүнкү күндө окуу жайда эмгектенип эс алууга чыккан 2000ден ашуун ардагер окутуучу бар. Гүлсара Сапарбай кызы, Элеман Сайдилда уулу, Үмүт теле студиясы. Сиздерге жеткирип үлгүргөн окуу жайдагы кабарлар мына ушулардан турду. Эфирлерибизге Ошму Үмүт ТВ YouTube каналыбыздан да назар салыңыздар. Студияда Кызбырак Абдрахим кызы болдум. Амандыкта көрүшөлү.